Ар бир элдин жүрөгү анын тили, ар бир муундун жан дүйнөсү бул адабияты болот эмеспи? 5-11 класстарда кыргыз тили жана адабияты сабагын өткөрүү жөн гана үйрөтүү эмес, предметти үйрөтүү эмес. Бул келечек муунга улуттук баалуулуктарды жеткирүү болуп саналат. Ошонун жолдун бир тармагы десек болот. Адабият жашоону түшүнүүгө, сөз менен дүйнөнү таанууга үйрөткөн касиеттүү булак болуп эсептелинет. Окуучулар чыгармалар аркылуу өз тарыхын, улутун, өз элин сезе башташат. Бул сабак аларга тилдин күчүн, сөздүн тереңдигин сезүүгө жардам берет. Эгер бала тилин сүйсө, элин сүйөт. Элин сүйгөн адам эч качан багынбайт. Максат аларды тарбиялоо, мурас калтыруу, тил аркылуу эл болуу. Кыргыз тили жана адабияты сабагы бул жүрөк менен өтүүчү сабак. Ар бир мугалим мурас ташуучу болуп эсептелинет.